Талас районунун тургуну Калия Арабекованы бир нече жолу зордуктоого шектелген 3 адам Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту тарабынан акталды. Бул тууралуу Сезим кризистик борборунан билдиришти. Борбордо белгиленгендей сот отуруму 24-июнда болгон. Судья Болот Абдуллаев 3 шектүүнү Талас облустук сотунун кызматкерлери Алтынбек Алыбаев, Илгиз Кененсариев жана Мукаш Карымбаев тактады. Сот отуруму жабык өттү. Аягында жабырлануучуларга сөз берилген жок. Алар сот залындагы видео жазууларды берүүдөн баш тартууда деп билдиришти борбордон. Эми борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова адвокат Арабекова менен биргеликте Бишкек шаардык сотуна кайрылууну көздөп жатат. Эскерте кетсек, буга чейин Арабекова 2 сот аткаруучусу жана Талас облустук сотунун төрагасынын катчысы аны бузуку жол менен зордуктап, андан кийин үстүнө заара ушатышканын коомчулукка билдирген. Арабекова 2013 жылдын декабрь айынан бери акыйкатты издеп келет. Ал бардык документтерди жана медициналык текшерүүнүн жыйынтыгын тапшырган. 37 жаштагы Калия Арабекова 2 жолу зордукталган. Ал 2013 жылы аны күйөөсүнөн алимент алып келдик деген шылтоо менен чакырган Талас облустук сотунун Илгиз Карымбаев, Алтынбек Алыбаев жана Мукаш Кененсариев аттуу сот аткаруучулары күч колдонуп зордукташканда кайрылган. Арабекова Талас облустук сотуна ишеним көрсөтпөй, бул ишти Сокулук райондук соту караган эле. Ушул жылдын 21 майында сот Калия Арабекованы зордуктады деп айыпталып жаткан сот аткаруучулар боюнча өкүм чыгарган. Алар кылмыш жаза кодексинин 129-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту боюнча жазага тартылып, ар бири 8 жылдан эркинен ажыратылганы менен негедир сот залынан камакка алынган эмес. Мындан кийин жабырлануучу Калия Арабекова айыпкерлер тарабынан коркутууларга туш болгонун айтып чыккан. Экинчи окуя 2015 жылдын 22-июлуна караган түнү болгон. Талас облусунун тургуну Калия Арабекованын айтымында, анын үйүнө бет капчан 2 адам кирип келип сабап, аны менен гана тим болушпай зордуктап, алардын үстүнө жазылган арыздан баш тартуусун талап кылышкан. Эшикти ачсам эле жипти мойнума илип сүйрөй башташты. Башыма болгон катуу соккулардан улам жыгылып кетсем ичиме тээп жатышты. Эч нерсе сүйлөгөнгө алым болгон жок. Болгону балдарыма тийбегиле, аларды тилүү калтыргыла деп кыйкырып жаттым. Караңгыдан беттери көрүнгөн жок. Бирок бирөөсүнүн үнүнөн Илгиз Карымбаев экенин билдим. Мен 2 жылдан бери аны менен урушуп жүрсөм, кантип үнүн тааныбай калайын. Бир убакта ички кийимимди чечип зордуктай башташты. Алар мени муунтуп же өлтүрүп коюшмак. Мени уруп жатып, өзүң өлүп калгандай кылабыз, анан биз соттолбойбуз деп айтып жатышты. Аябай кыйналып кеттим. Азыр чыдаткыс оорулардан сүйлөй албай жатам. Эч кимдин башына меникиндей жашоо түшпөсүн. Коңшу Казакстанда дагы жаш өспүрүмдү зордуктоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Казакстандын Актөбө шаарында мектеп имаратынын ичинде 7 жаштагы баланы зордукталганы боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Азырынча иштин алкагында билим берүү мекемесинин башчысы менен анын тарбия иштери боюнча орун басары жумуштан алынганы кабарланууда. Тергөө медициналык экспертизанын жыйынтыктарын күтүп жатат. Эгер ал баланын сексуалдык зомбулукка кабылганын ырастаса, мектеп жетекчилигине карата башка чаралар көрүлөт, деди облустук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Жолдас Батырхан. Башкармалыктын маалыматына караганда, быйыл марттын аягында 7 жаштагы баланын чоң энеси мектеп жетекчилигине кайрылып, мектепте небересине ыдык көрсөтүп жатышканына даттанган. 2 күндөн кийин ал полицияга небереси билим берүү мекемесинде зордукталганын билдирген. Бул окуя тууралуу коомчулукка белгилүү болгондон кийин Актөбөгө билим берүү министрлигине караштуу балдардын укуктарын коргоо комитетинин башчысы Эсенгазы Имангалиев барып, жабыркаган баланын туугандары менен жолуккан. Актөбө облустук билим берүү башкармалыгы анын тургундарынын даттанууларына тиешелүү деңгээлде реакция кылбай, бул тууралуу министрликке маалымат берген эмес. Башкармалык аймактагы мектептерде эмне болуп жатканын билүүгө жана ар бир бала үчүн шарттарды түзүп берүүгө милдеттүү, деди ал. Учурда жабыркаган бала менен көз карандысыз психолог иштеп жатат. Полиция сексуалдык мүнөздөгү зомбулук жасоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Кылмышка 9-класстын 4 окуучусу шек саналып жатканы кабарланууда. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, 2021 жылдын алгачкы 4 айында Казакстанда жашы жете электерге карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук жасоо боюнча 112 жана эрезеге жетпеген балдарды бузуу боюнча 69 факты катталган.